Андан кийин сөзүбүздү ошо курмандык жөнүндө баштай турган болсок, албетте бул курмандык бул араб сөзүнөн келген. Курбан деген ошо жакындоо дегенди билдирет да. Аллах субхана таалага ошо белгилүү мал жаныбарларынын жанын, канын чыгарып, Аллах субхана таалага жакындап ибадат кылууну курманчылык деп айтабыз. Албетте малдын жанын, канын чыгарып Алла таалага жакындоо бул ибадат. Ушул жанды, канды Аллах субхана таалага гана өзүнө гана үчүн чыгарышыбыз керек. Ошол себептен Аллах субхана таала Куранда Аллах субхана Роббиң үчүн намаз окуп, жана сойгон деп атат да, нахар кыл деп. Демек бул ибадат. Ошондон эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслим динагында келген хадисте эмне деп айтат? Ким Аллах субхана тааладан башка бир нерсеге курмандык кылып, ошо жакындык кылып кан чыгарган болсо, жан чыгарган болсо, Алла тааланы наалат кылды, кырышына калтырды деген. Эмне себептен? Анткени бул курмандык чалуу, бул ибадат болуп саналат да. Бул Аллах субхана тааланын өзүнө гана арналыш керек. Эгерде кимдеген башка бир махлук арнап койгон болсо, бул ширк кылган болот. Ошол себептен бул жерден биз эмнени билебиз? Бул жерден көптөгөн адамдар, жанагындай адашкан адамдарга ишенишип, көз ачыктарга же төлгөчүлөргө ишенип, алардын көрсөтмөсү менен кабырларга барып, же мазарларга, деги эле бир өзүлөрү эсептеген ыйык жерлерге барып, арбактарга же олияларга же жиндерге арнап кан чыгаруулары курмандык чалуу. Бул эмне? Исламдагы чоң күнөө, ширк күнөөсү болуп саналат. Анткени ошондой көз ачык жана төлгөчү адашкандар ошолорго кайрылып келген кишилерди баланча түкүнчү жерге барып, кара койду алып же кара же тоокту алып келип, же корозду алып келип, ошого союп, жакындык кыл, баланчанын арбагын ата, же шайтанды айт, же болбосо бир олиянын атын айт деп, ушундай нерселерге буйруйт да. Анткени эмнеге? Шайтан мындай бул нерсе ибадат экенин билет дагы, ошол себептен адамдарды ушундай динден чыгара турган нерсеге буйрут. Мына ошондуктан ар бир мусулман бул нерсеге өтө сак болуш керек. Бир туугандарын, жакындарын эскериш керек. Демек, бул курмандык чалуу Аллах субхана таала ибадат. Биз дагы ошо айт күнү Алла таалага ошо курмандык чалып, мал союп, Алла таалага жакындык кылабыз. Бул чоң ибадат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү курмандык чалган, жана ошондой эле андан кийинки сахаба, табииндер мына ушул күнгө чейин мусулмандар курмандык чалып келүүдө. Курмандык эми бул кайсы малдан чалынат? Бул үч түрлүк малдан чалынат. Төө, уй, кой. Уйдун ичине ана топоз дагы кирет. Кой дегенде мына кой эчки кирет. Мына ушул үч түрлүү малдан курмандык чалынат. Андан тышкаркы жандыктардан курмандык чалынбайт. Мисалы тоок, жылкы, ушул сыяктуу жандыктардан курмандык чалынбайт. Ушул гана үч түрлүү малдан гана чалынат. Бул курмандыкты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чалып келген. Мына Анас ибн Маликтин хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо эки мүйүздүү агыш кочкорду курмандык чалды. Бисмилла деп, Аллаху акбар деп айтты деп айтып келген хадиси бар. Демек, муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган, жана баардык мусулмандар бир ооздон муну кабыл алышкан. Эми билдик биз кайсы малдан курмандык чалууларын. Эми ошо эгерде төөдөн боло турган болсо, төөнүн жашы сөзсүздө 5 жылга толуш керек. 5 жыл, 5 жашка андан өйдө болуш керек. Уй болсо 2 жаш, андан өйдө. Кой болсо 6 ай, жана андан өйдө болуш керек. Эчки болсо 1 жыл, жана андан өйдө болуш керек. Бул сөзсүз жашына каралыш керек. Эгерде ушул айтылган жаштардан ылдый болуп калган болсо, ал союуга жарабайт. Мисалы кээ бирөө сурап калышы ыктымал, менде бир козум бар, 6 айга чыга элек, бирок көлөмү чоң, 6 айдык козудан чоң деп сурап калышат. Бул да болбойт, сөзсүз да 6 айга толуш керек. Андан кийин айта турган болсок, курмандык бул качан башталат? Курмандык чалуу бул айт күнү, айт намазы бүткөндөн кийин башталат. Кимде айт намазына чейин чалып койгон болсо, эртеле ал курмандыгы өтпөйт, кайра чалыш керек. Демек, ошо айт намазы окулуп бүткөндөн кийин курмандыктын убактысы башталат. Анан 3 күн, ошол айт күндөн кийин дагы 2 күн, 3 күн, күн батканга чейин ошол курмандык чалынат. Андан кийинки убакыт өтүп кеткен болсо, ал анда курмандык болуп эсептелип алат. Мына ушул 3 күндүн ичинде күндүз болобу, түндө болобу, кайсы убакта курмандык чалса иншалла өтө берет. Дагы айтып коеюн, ушу намаздан кийин курмандык чалса болот. Курмандык чалганда эми кандай кылып чалынат? Эгерде төөнү чала турган болсо, кимде ошо төөнү бир киши чалса болот, же болбосо төө менен уйду бир киши чалса болот. Ошондой эле ошо төө, уйду 7 киши биригип акча чыгарып сатып алып чалышса да болот. 7 кишиге өтө берет. 7 же андан аз кылса деле боло берет. Ошол 7ден өтпөш керек акча чыгарып. Койду болсо жалгыз киши гана сатып алыш керек. Эгерде 1-2
киши бир кой соелду десе болбойт. Мисалы кээ бирөөсү бир туугандары менен чогулуп бир кой сатып алып соелду десе болбойт. Бир кой бир кишиден өтөт, ошол кишинин өзүнүн бала чакасы, үй бүлөсүн да киргизсе болот. Бала чакасын, аялын, бала чакасын ошо сообун аралаштырса болот, акчасына эмес. Төө уйда сообуна дагы, акчасына дагы ошо 7 кишиге чейин аралаштырса болот. Койдо болсо бир киши соет, акчасын жалгыз өзү чыгарат, анан өзүнүн үй бүлөсүн, бала чакасын соогун аралаштырып, Алла Таалага ошо өзүмдүн атынан, үй бүлөмдүн атынан союп атам деп кайрылса болот. Муну да жакшы билип коюш керек. Анан төөнү союп атканда сүннөт боюнча тургузуп туруп, сол бутун көтөрүп, ченесинен бүгүп, кыргызча бөгөжүлөп деп коет. Кээ бир жерде башкача да айтат. Анан ошону байлап, сол бутун көтөрүп байлап туруп, анан ошол жерден муздайт. Төөнү муздаганда арабча нахр деп коет. Мында төөнүн мойну узун да. Ошо жанагы мойнунун ылдыйраак жагын, акырек төш жакка жакын жерден муздалат. Төө ушундай. Төөнүкү ушундай. Уй кой болсо, алар ошо мойнунун өдө жагын, баш жакка жакын жерден, биз андай адатта муздап жүрүшөт го элдер, мына ошондой кылып ошол жерден муздалат. Бул сүннөт эми. Эгерде алмаштырып төөнү мойнунун өдө жагынан же болсо кой уйду мойнунун ылдый жагынан муздап койсо деле бул өтө берет. Бул мындайча айтканда мустахаб. Бул ушундай. Анан союп аткан убакта кандай кылат? Кой уйду төөнү тургузуп соет деп айттык. Кой уйду болсо жыгып, сол капталына жыгып, кыбланы каратып туруп, анан бисмиллахи Аллаху акбар деп туруп муздайт. Муздаган кезде кекиртек, кызыл өңгөч, эки тамыр кесилиш керек. Ошентип муздайт. Анан ошо менен иншалла баягы курмандык чалды деп эсептелинет. Анан муздап атканда ошо бисмиллахны айттык, Аллаху акбарды айттык, жана ошондой эле дуа кылып, Алла Таала менден кабыл кыл деп да айтса болот. Мисалы жалгыз киши өзү союп атса, Алла Таала менден кабыл кыл. Же болсо өзүнүн атын айтып, мисалы Абдулла болсо, Алла Таала Абдулладан кабыл кыл деп да айтса болот. Анан эгерде үй бүлөсүн аралаштырып, үй бүлөсүнүн атынан да союп атса, Алла Таала менден жана үй бүлөмдүн атынан кабыл кыл деп айтат. Жана ошондой эле ошо бул курмандык сенден жана сен үчүн деп да айтса болот. Анткени бул Ибн Аббас аттуу сахабадан ушундай деп келген. Анан ошо менен курмандык союлган болот. Бул эң негизги нерсе, бул курмандыкта ошо малды, жандыктын жанын анан канын чыгарып Алла Таалага. Бул демек муздар заматы эле ошо курмандык кылды болуп эсептелет. Мисалы, эгерде бир адам бир ошо койду муздап, анан этин урдатып ийип же ит кушка жедирип болсо, бул курмандык чалды деп эсептелинет. Ошо этин жебей калса деле уже кан чыгарып Алла Таалага жакындык кылды болуп эсептелет. Мына бул жерден курмандык менен жана жөнөкөй садаканын айырмасын билип койсок болот. Курмандык чалуу убактысында билдик, ошо 3 күн, андан кийин кайсы убакта башталат, анан кандай кылып союлат, муну түшүндүк кыскача. Анан эми курмандык сойгондон кийин курмандыктын этин 3кө бөлгөн жакшы. Бул Ибн Масуд деген сахабадан келген. Бир бөлүгүн өзү алып, бир бөлүгүн белекке берип, бир бөлүгүн садака кылса болот. Өзү деле баарын толук алып калса деле, бирок да жакшысы ошондой бөлүп бергени жакшы. Анан курмандыктын өкүмүн айтпай кетпирс, курмандык кылуу бул Алла Таала жакындоо, бул бекем сүннөттөрдүн катарына кирет. Кээ бир алымдар важип деп айтышкандар бар, бирок да туурасы Аллаху алам, бул бекем сүннөттөрдүн катарына кирет. Анан дагы бир маселе, курмандыкты мисалы соем деп алдын ала бир малды даярдап койгон болсо, дайындап койгон болсо, ошону сөзсүз эле союш керек болуп калат. Муну назар катарында алымдар айтат да. Мисалы, бир ай мурун же бир жыл мурунбу же бир жума мурунбу ушун койду соем деп дайындап, курмандык үчүн деп даярдап койгон болсо, анда ошосун сөзсүз эле союш керек. Жана ошону курмандык үчүн союп атканда, ошону семиртип, багып, же сатып алып атканда дагы семизди тандаган жакшы. Анткени Аллах субханала жакындык кылып атабыз да, ошондой жакшы союга жарай турган малды тандаган жакшы. Андан кийин дагы бир айта турган маселе, бул курмандык тирүү киши ана өзүнүн атынан соет, бирөө өтүп кеткен, өлгөн кишилердин атынан сойгон болбойт. Бул эми алымдардын арасында талаш маселе, бирок да туура деп эсептеген маселем Аллах алам ушундай. Эми эгерде кимде ким, бул эми иштихади маселе, алымдардын арасындагы кабыл боло турган, көз караштардын ичине кире турган маселе. Эбиресе эгерде ким бирөөдөн угуп, өлгөн кишилердин атынан сойсо болот, ошону карманам же болсо бир илимдүүгө фатвасына таянып сойса, өзүнүн эрки, бирок да туурасы Аллах алам, өтүп кеткен кишилерден
курмандык өтпөйт. Дагы бир маселе, мисалы бир ошо өтүп кеткен кишилерден курмандык сойсо болот деген бир адам ошондой ишеничти кармап, анан осуят кылып кеткен болсо, бала чакасына мен өлгөндөн кийин сойгула десе, анда сойсо болот. Ошол адам анткени ал ошону туура көрөт, ошонун осуятын аткарып сойсо болот. Валлаху алам. Андан кийинки маселе, эми курмандык союуда сөзсүз түрдө дени сак, кемчилиги жок, айыптары жок малды, жанды тандаш керек. Эми бул кемчилик, айыптар эки түрдүү болот. Кээ бир кемчиликтер такыр эле сойгонго жараксыз кылат ошо малды. Кээ бирөөсү жараксыз кылбайт, бирок то жакшырагы жалпы жонунан айтканда деги эле курмандык чалууда ушу айыптары жок, кемчилиги жок, кулак, мурду, буттарында айыбы жок, таза малды тандап сойгон жакшы. Эми ушу курмандык чалууга болбой турган айыптар бар. Бул негизги 6 айып. Алдыңкы 4 айып бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келген, Ал-Бара ибн Азиб деген сахаба риваят кылат. Бул сунна жинактарында жана башка хадис жинактарында келет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, биринчи айыбы бул сокур же кашак мал. Эки көзү сокур же кашак болуш шарт эмес, бир эле көзү ошондой болсо жараксыз болуп калат. Бир көзү көрбөсө же челек абак басып туруп калса же бирден көзүнө кирип кашак болуп көрбөй калган болсо, бул жараксыз болуп калат. Экинчиси бул аксак мал. Өтө аксак, анча мынча эмес, өтө мындай айтканда, ошо мисалы койду мисал кылып турсак, койду менен чогуу айдаганда койдун аркасында калып баса албай калган малды айтабыз. Мына бул дагы болбойт. Үчүнчүсү бул оорукчан. Мында ооруган ачык айкы билинип турат да. Караганда оорукчан экени билинип турган мал жандыгы. Төртүнчүсү бул өтө арык. Өтө арык сойгонго жарабайт. Мына ошо 4 айып. Жана буга кошумча, эгерде кулагынын жарымы же андан көбү кесик болгон болсо, бул дагы жараксыз. Бул Саид ибн Мусайиб деген чоң табиинден келген. Жана ошондой эле буга алымдар кыяс кылган дагы бир айып бар. Бул эгер койруктуу кой болуп калса, майлуу койруктуу болуп калса, ошонун койругунун жарымы же андан көбү жок болгон болсо, майынан бул дагы жараксыз болуп калат. Мына ушул жогоруда айтылган 6 айып бул такыр эле кой союуну, курмандык чалууну жараксыз кылат. Ушундай айыптуу жандыктарды сойгонго болбойт. Мындан тышкаркы айыптар, мисалы, эми элдерде көп эле кезигет го, мисалы, мал жандыгына тамга салып коет, же болбосо кулагынын учун баканы эндеп же башка эндеп кулагынын учунан капталынан кесип коет же кулактарын тилип коет дегендей. Ушундай айыптар болсо, анда курмандыкка өтө берет. Бирок башында айтып кеттик, эң жакшысы мына айыбы жокту тандаган жакшы. Колдон келсе, эгерде ошону эле таап калган болсо, анда сойсо өтө берет. Валлаху алам. Андан кийинки акыркы эки маселени айтып коелу. Эгерде мисалы курмандыкты дайындап соем деп койгон малы мисалы качып кетип же жоголуп кетип, анан кийин курмандыктын убактысы өтүп кеткенден кийин таап калса, аны да сойсо болот. Анткени аны атайын дайындап койгон да, ошону соем деп арнап койгон үчүн назыр болуп калат деп өтүп, ошол себептен аны союш керек. Анан акыркы маселе, иншалла, мисалы бирөө курмандык чалдырып, бирөөнү жалдап келген болсо, ошол кишиге ошо сойгон акысына ошо курмандыктын этинен акы кылып берген болбойт. Балким белек садака катары берсе болот, акысын өзүнчө тышкары берип, бирок ошол этти ошол кишиге сенин акың деп берген болбойт. Акы же өзү кааласа бекер союп берет, кааласа андан тышкары акы алыш керек. Анан дагы бир маселе, курмандыкты өзү чалып, өзү сойгон жакшы, бирок бирөөнү дайындап койсо деле болот. Мисалы өзү бошобой калып же бир жака кетип, мына союп кой деп, мен атыман деп койсо болот. Мына ошол менен иншалла курмандыгы өтө берет. Мына бүгүн бул эми кыскача кээ бир курмандык маселелер. Аллах субхана таала баарыбызды жакшы иштерге буйруп, жакшы иштерди кылууга насип кылсын. Жакшы иштерди кылууда ийгилик берсин. Валлаху алам.